аткарат деп айттым. Кыргыз Кудайдын ордун аткарат. Биз Кудай асмандан тагдыр буйруйт деп жүрсөк, эми кыргыз ошо ааламдын аурасын аткарат. Кыргыз башта эмес, адам мындай человечество боюнча салыштырып келгенде көкүрөк дагы эмес. Ал ошо адамзатка, табиатка, ааламга тагдыр буйручу бир аура. Улуу деген ошол. Высшие, улуу нема, высшие силы, жогорку күчтөр дегендей ошол ролду аткарат. Аны карапайым эл аткарат. Бийликтегилер, динге кирип кеткендер, байлык бийликке умтулуп алгандар, пендечиликке түшүп алгандар аткарбайт дедик эле. Мына кыргыз кышты жоюп койду. Кыргыз табиатты бейишке айлантып койду. Эми кыргыз чындап эле ошол биз тагдыр буйручу ошо Кудайдын ордун кыргыз аткарат. Ошол анатомия, астрологиянын ролун, ааламдын ролун аткарбаса, рак, шишик, писик, рак жана опухоль, жегиле кан менен айланган кызыл кан кызыл баягы кызыл кандуулук менен жүрсө, ошо кан менен айланган организм тет эле бат эле бирин бири жоюп коет. Ошон үчүн көк кандуулукка же нур энергияга өтүп туруп ааламдын ролун аткарыш керек деп, ааламдык психологияда жашаш керек деп. Мына менин кыргызды ойготуучумун. Мына мен кызматымды аткарып атам. Ааламдан келип ойготуш керек эле, аны мен аткарып атам. Мисалга, мына ушундай түшүнүктө же болбосо ошол мен улуумун, мен жаратуучумун. Менин сыпатым жаратуучу периште, улукман периште. Мына сыпатың пенде эмес. Сени корпусуң эмнеден жаралган, телоң, таның? Жандан жаралган, жандай күчү бар деп, мына ошол психология менен адам жашаса, анатомиясы өзүнөн өзү ошону аткарат деп сабак өттүк эле. Андан кийин ана ошо куйруктуу жылдыз деп өткөндө, куйруктуу жылдыз деген китеп бар. Ошо ааламдан берилген. Мына кенедей китеп куйруктуу жылдыз. Анан ошол кезде куйруктуу жылдыз жөнүндө берилген. Бул куйруктуу жылдыз деген эмне? Куйруктуу жылдыз жерге түшкөндө кандай болот? Кайсы мыйзамдар өчөт, кайсы мыйзамдар тамат? Куйруктуу жылдыз деген бул эмне? Мына ошондон кыскараак айтып өтөйүн. Биздин ата бабалар да айтып калчу экен, мен да ошо бала кезде угуп калгам. Куйруктуу жылдыз көрүнөт, ушу бир жакшылык болорду же бир жамандык болорду деп калчу экен. Ушу согуш астында да көрүнгөн имиш. Анан кийин да ушул 97 жылдары, 2007 жылдары көрүнгөн имиш. Анан ошондо кыргыздар эми жылдызга карагандар, биз эми жылдызга көп маани бербейбиз. Ошо эски кишилер маани бергендер ушул кой үстүнө торгой жумурткалаган заман болот окшойт, бул жакшылык үчүн келди деп ушинтип баягы боолголгон имиш. Анан ошо 2007 жылы куйруктуу жылдыз жерге түштү дейт да, энергиясы. Мисалы аалам азыр жерге түштү да, инопланетанын катары. Арбайбы жогорку күчтөр жерге түштү. Адамзаттан эмнени талап кылып атат алар? Алар чыныгы күч болгондуктан адамзатты инопланетан деңгээлге өс деп атат. Энергия же улуу сыпатка өт деп атат. Ошондуктан бул доордун талабы, Кудайдын талабы, керек болсо адамзаттын да талабы ушул болуп атат. Мына ошол сымал куйруктуу жылдыздын дагы энергиясы жерге түшүптүр. Анан мындай ойлонсоң, мына жылдыздар төлгөсү дейт го, күнүгө бир маал кайсы бир телеканалданбы, радиодонбу, мир телевидениядонбу, мир радиосунанбы айтат. Ар бир ошол жанагы Водолей, Телцы, Овен деп мисалга ошолорго бүгүнкү күндө сүйүү жагынанбы же каражат жагынанбы мындай бир аз кыскараак айтат. Же болбосо газеталарга чыгат. Ошо газетаны карасаң, ошол чындык деле чыгып калат. Көрсө куйруктуу жылдыз адамзатка тагдыр буйруйт экен деп түшүнсөк болот да. Жылдыз адамзатка тагдыр буйруйт экен деп. Анысы кандай, ошо куйруктуу жылдыз деген жерге түшкөндө кадимкидей эле ошо куйругу көрүнгөн эмес, мындай жылдыздан да бир башкачараак болуп. Анан куйруктуу жылдыз жерге түшкөн